Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Жаңы жыл майрамына карата Кытай тараптын демилгеси менен Торугарт жана Эркечтам өткөрүү бекеттери убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргыз-Кытай чек арасы 2018 жылдын 29 декабрынан 2019 жылдын 1 январына чейин жабык болот. Жарандар, транспорттор жана жүктөр 2019 жылдын 2 январында өткөрүлө баштайт. АКШда учак Су-Фолс шаарында жайгашкан үйлөрдүн үстүнө кулады. Окуя Түштүк Дакота штатында катталган. Ошондой эле бир канча үйлөрдүн өрттөнгөндүгү айтылат. Окуядан улам бир адам каза болгон. Бул тууралуу Argus Лидер агенттиги кабарлады. Акыркы маалыматка ылайык, каза болгон адам учактын пилоту болгон. Дале болсо өлгөндөрдүн саны такталууда. Буга отурлай 2 үйдүн күйүп кеткендиги жана 4 үйдүн тургундары коопсуз жерге көчүрүлгөндүгү айтылат. Учурда полиция кызматкерлери окуя боюнча иш алып барууда.